Эми өлкөдөгү саясий туруктуулук боюнча кеп салганда эле бизде биринчи тема эле ушул Атамбаевдин баягы аракеттери, Атамбаевден башка мындайча айтканда бүгүнкү күндө мындай бир чаң салам, будуң чаң кылам, нааразычылык акциясын уюштурам, анан көргөзөм, анан бирди кылам деп мындай коркутуп аткан коомчулукка мындай догунуп аткан сыяктуу башка күчтөр жок. Көп саясий күчтөрдүн баары эле баягы мыйзам талаасында, мыйзам чегинде 2020 жылкы парламенттик шайлоого катышып, анан элден ишеним алса, анан келип туруп бийликке келип саясатка аралашалы деген ниетте жүрүп атат. Ал эми Алмазбек Атамбаев болсо бул ачуу калтырып, баягы менин пландарым бузулуп, мен айтканымдай болбой калды деп өзүн бир чала кудай пайгамбар сыяктуу сезип алган да, 6 жыл бийликте туруп колунан келгенин баарын жасады, өз билгенин кылды, канча мыйзамсыздыктарды уюштурду. Анан ошонун баары тең баягы бакыт кушу учуп кеткенин мойнуна алгысы келбей эле, баягы мен ушуну ишенип туруп баягы президенттикке колдоп жардам берип атып ушул тактыкка жеткирсем, ушу Сооронбай Жээнбеков менин айткандарымды угуп, менин планымды ишке ашырганын ордуна кайра келип туруп, менин тилимди албай кайра мага каршы чыкты деген эме менен, баягы кекчилдик менен, баягы жек көрүү сезимине өзү ээ боло албай ошондой алып урушуп атат. Ал эми Сооронбай Жээнбековдо башка аргасы деле жок болчу да. Ал кантип ошондой жанагындай ууру кески шакирттери менен өлкөнү тоноп карызга батырган кырдаалды ал бийликке келгенден кийин анын маалымат алуу мүмкүнчүлүктөрү кеңейди да. Баардык тараптан маалымат алгандан кийин ужасный картинаны көргөндөн кийин ал деген Сооронбай Жээнбеков да өзүнүн келечегин ойлоп деген эл тарабында болду. Ууруларды колдогончо эл адилеттүүлүк, накта демократия, укуктук поле тарабында болууну тандап алды. Ошон үчүн аны эл колдоп атат. Анан Алмазбек Атамбаев болсо баягы өзү деле түшүнүп калды, акыркы убактагы эмелерине, баягы кадамдарына караганда бул өзү деле баягы эми кайра кайтып келбейт, бакыт кушу кайра кайтып келип конбой турганын деле түшүнүп калгандай болду. Анан жөн эле өзүнчө эле баягы тегирмен менен күрөшкөн Дон Кихоттей болуп эле алып урушуп атат. Эмне үчүн дегенде, негизги бул саясатчыга дух берип, аны колдоп бийликке жеткизе турган бул деген калың эл. Ошол эл мындан түгүлүп калды, колдобой атат да. Анан бул жанагындай бир акчага сатылган азчылыктарга бир какой-то аверин баарын алмаштырып коюп, эмне болсо да ушу Атамбаевди колдойбуз деп баягы жүргөн ушундай Кыргызстандын тагдыры эмес, жеке кызыкчылыгын алдыңкы орунга койгон баягы бир жанында бир чакан топ менен ушундай тополоң жасайм, анан кайра өч алам, анан баарын кайра айтып атпайбы, мен тиги элден кечирим сурайм Сооронбай Жээнбековду бийликке алып келгениме, бирок мен бул катачылыгымды оңдойм дегенин өзү, мен аны көрсөтөм, аны мен жокко чыгарам, баарын ситуацияны өзгөртөм, кайра биз бийликти алабыз да, баары биз айткандай болот деген катары да талкыбайт этсек болот да. Бирок мен ал сөздү, анын сөзүн, экс президенттин ал сөздөрү менен курулай сөз катары баалап атам. Эмне үчүн дегенде, бул биринчиден баягы элди көтөрө албасына, эл колдогосуна өзү көз жетип эле турат. Бул жанагы түрмөдө жаткан ичип жеген шакирттерине карата сигнал болуп атат да. Аларга коркпогула, мени сатпагыла, акча кайда экенин айтпагыла, багынбагыла, акчаны кайра кайтарып бербегиле, чыдай тургула, мына мен аракеттенип атам деп калп эле ошондой саясий катуу чоң мындай революция баштаган сыяктуу саясий кырдаалды мындай имитация кылып аткандай көрүп атам да. Эмне үчүн дегенде, андай түрмөдө эле жаткандар үчүн ошо концерт болуп атат да. Эмне үчүн дегенде, алар эгерде 20 жылдан жатып ушу ойдон баягы
эркиндикти көрбөй ошол жакта түрмөдө чирий турганын сезсе сатып коебу, айтып коебу дегендей чочулоодон чыгып атат да бул менин оюмча. Анан тиги эми эмне үчүн биз анын колунан эчтеке келбейт, эл колдобойт дегенди кандай негиз кылып айтып атам мен. Мисалы өзүңүз караңыз, КСДП партиясынан жогорку кеңешке Алмазбек Атамбаев өзү тандап бирден мындай чууртуп баягы күлктөрдү тандагандай кылып туруп анын баягы лоялдуулугун, сатып кетпестигин, анан мен ушул мага жакшылык кылган деп өмүр бою мага этегиме намаз окуйт деген сыяктуу критерийлер менен тандап туруп өзү спискага түзүп туруп 38 депутатты депутат кылган да, билесиңер туурабы? Анан ошол 38 депутаттын ичинен жана Ирина Карамушкина менен Мадеминов эки гана депутат барып, калган 36сы мындан түгүлүп аткандан кийин алар деле уят сыйыт үчүн деле басып барып коет эле да. Алардын баарынын чалкасынан кетип туруп эметкенин эми Атамбаев бизди депутат кылганы чын эми, бирок деген ушунчалык акмакчылык иштерди биздин артыбыздан жасап, биздин партиянын эсебинен таянып, ушунчалык уурлуктарды кылып, ушундай жалаң бир ууру кески лердин баарына жанагындай чоң бийликтерге коюп, төшүнө жанагы Манастын арба курсуна ошолорду Манастын орденин тагып, алар менен шыбакалаш болуп алып туруп, бул жөн эле баягы эми келесе кыргыздар эми төлөп алар, эми 2 миллиарддан эчтеке болбойт. Мынча ушул жерге отуруп канча жакшылык кылдым буларга, эчтеке болбойт, жарымын жеп койсок дегендей иштерди жасаган адам экенин көргөндөн кийин ошо депутаттар дагы түңүлүп кой деп туруп баса берди да. Анан ошол өзү монтип туруп бирден чууртуп тизмелеп туруп анан эң жакын адамдары 5 жыл бакандай депутат кылып парламентке отургузуп сөгүн агарткан адамдардан болгон экөө калып, калганы басып кетип атканда аны ким колдойт? Андыктан бул деген менин оюмча туруктуулукту бузууга, саясий туруктуулукту бузууга жасаган экс президенттин аракеттери эл тарабынан колдоого алынбайт, саясатчылар тарабынан да колдоого алынбайт, туруктуулук бузулбайт. Анан эгерде бул ошентип эле болбой эле такыр чектен чыккан аракеттерге бара берсе, жанагы Талгарбековторго, Бектур Асанов, Кадыровторго жасаган аракети өзүнүн башына келип калышы мүмкүн. Так эле ошол статья айтып атпайбы? Мына мен кечирим сурайм, мен өзгөртөм, мен баарын кайра катачылыгымды оңдойм, мен муну жоготом дегенди эле түшүнүп атат эл. Ошондуктан деген бул эми баягы ачууга алдырып ошентип чарпылып атат дегенден тышкары дагы бул биринчи очерет ошо жана түрмөдө жаткан абдан чоң суммадагы акчаларды айтып атат да, көрдүңүздөр, эксперт эсептеп 100 миллиондогон акчаларды жеп атса, ал кайда ал акчалар? Аны ошол билет жанагы түрмөдө жатканда эки экс премьер-министрлер жатат, Сапар Исаковдор билет, Сингапурга алып барып трастовый фонддорго катып койсок эле эч ким билбейт. Анан көп болсо 3 жыл 4 жыл түрмөдө жатсак, бу кеткенден кийин анан акчанын күчү менен чыгып алабыз, сотторду эметип алабыз. Так что коркпогула, акчаны кайда экенин айтпагыла, кайрбагыла. Фактически баягы акча кайрылбагандан кийин булардыкы жөн эле сөз болуп калат, чыдагыла деген сыяктуу эме айтып атат да. Бирок ошончо элге кыянатчылык кылып, ошончо акча каражатты уурдаган эмелер бүгүн болбосо эртең соттун өкүмү чыгып, ошол жерде чоң мөөнөткө түрмөдө чирий турганын билгенден кийин ошончо 20лаган жылдар бою бияктагы семьялары, үй бүлөсү менен эмес, ошол жердеги баланда менен Парашан жанында жашаарына көзү жеткенден кийин дагы алар баары төлөп бериш керек. Азыр элдин талабын көрүп атпайсыңарбы? Коюп койсун акчаны да. Кайда? Мынчалык чоң биз карызды эл төлөгөнгө макул эмес. Төлөй турган дагы
мүмкүнчүлүгү жок да элдин. Анан орто жерден анан мен ушу бийликке кала келдим эле де келе калдым эле деп туруп анан ушунчалык баягы кара өзгөйлүк менен ушунчалык ачкөздүк менен кандай муну биз экс президент деп айта алабыз? Өзүнүн элине ушундай кыянатчылык кылып, менин оюмча эгерде бул долууланганын койбой, күнөөнүн мойнуна алып, бул каражаттарын шакирттерине төлөтүп, мындай эметпесе өзү жаманчылык көрүп калышы мүмкүн. Так эле ошо өзү башкаларга жазган статьяга туура келип атат мунуку. Айтып атат открытый мен переворот жасайм дегенде эле толковать этсе болот анын айткан сөзүн. Анда переворот жасаган атасың, переворот жасаган атат деп туруп анда камалып калышы да мүмкүн да.